ажырашуулардын саны өсүп атыптыр. Анализдеп келе турган болсо, бул аял менен эркектин ортосундагы жыныстык катнаштын кризисинен келип чыгат экен. Интернет булактардан болобу, жана подкасттардан болобу, же сүйлөшүп ошол билим ала баштады да. Жалгыз жасап жүргөн кезинде сонун болчу, анан күйөөгө тийгенден кийин эле жашоо башка болуп калды да. Кинолорду көрүп атса, ютубтарды көрүп атса, аякта деген сонун нерселер жазып атат, анан күйөөсү андайды бербей атса, албетте эме болот. Эркектерибиз дагы мындай жоопкерчилиги аз болуп атат да, мамасындай кылып алып алат экен да, же болбосо бакчу кишидей болуп алып алышат экен да. Жана ажырашып кетүү бул жеңил ойлуулукка жатып атабы? Тирек тийишим керек, кысыр калам, күйөөгө тийбей калам деп биринчи жолуккандарына тийип алат. Ошо атаандашып, абысым болуп атат да аял мененчи. Анан көргөзгөн нерсени көрө беребиз да. Тереңирээк көрбөйбүз да. Жоопкерчилик жок десек дагы болот, баалуулуктары жок деп калсак болот. Энесине болушуп, балдары атасын сабаган толтур андай учурлар. Эркек киши жоопкерчиликти албаса, аял киши жоопкерчиликти алып атат да. Салам, Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте мен Айтолкун Анапяева. Ал эми бүгүн биз аял менен эркектин ортосундагы байланыш тууралуу көбүрөөк сөз кылабыз. Бүгүнкү коногубуз белгилүү уролог Нурбек Моңолов. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, саламатчылык. Азыркы учурда, акыркы учурда деп коем, статистика боюнча ажырашуулардын саны өсүп атыптыр. Буга анализдеп келе турган болсо, бул аял менен эркектин ортосундагы жыныстык катнаштын кризисинен келип чыгат экен. Ушул туурабы? Жыныстык катнаштын албетте жыныстык катнаш дагы чоң ролду ойнойт. Бирок азыр деген заман өзгөрүп атпайбы? Ошо мен айтып кетем. Заман өзгөргөн сайын баардык нерсе өзгөрүш керек депчи. Бул деген анын ичинде жыныстык маданияттагы, үй бүлөлүк маданияттагы азыр билимдин заманы болуп атат да. Ар бир айым, же болбосо ар бир эркек интернет булактардан болобу, жана подкасттардан болобу, же сүйлөшүп ошол билим ала баштады да. Анан бактылуу болгусу келет. Аял киши күйөөгө бактылуу болуш үчүн тиет да. Эркек киши эмнеге алат? Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Эми үй бүлө куруш керек деп койчу, бирок ошо мындай реальность ожидания деп коет да, ошо мен тийип алып туруп бактылуу болом деген ойлор болот да. Анан тиет, анан бактылуу болбойт. Мурунку мындайча айтканда жалгыз жасап жүргөн кезинде сонун болчу, анан күйөөгө тийгенден кийин эле жашоо башка болуп калды да. Албетте мындай аялдар кичине өзүнүн баасын биле баштады. Ошол бирден бир себеп. Анан бизде дагы айтып кетпедимби, жана билим берүү системадабы, же үй бүлөдөбү кимге тийиш керек деген эме жок да, түшүнүк жок да. Мисалы, ошо кыздарыбызга мына сизге деле ким кандай эркекке тийиш керек, анан тийгенден кийин ошо үй бүлөдөн сен эмне алышың керек, эмне беришиң керек деген бир эме болот да, бир эреже болот да, ошону ким үйрөтөт? Эч ким үйрөтпөйт. Анан ошол маселе проблема болуп атпайбы? Эгерде ошондой система болсо, анда биз тандаганда билмекпиз. Мисалы, сиз мындай финансовый деңгээл деп коелучу, азыр ошондой убакыт болуп калбадыбы? Финансы жагынан мынча мындай уровеньде жасасам, мен ыраазы болом ошо эркегим менен деп. Ал мага мындай мамиле кылса, мен ыраазы болом. Мен мынча бала төрөп берсем, ыраазы болом. Анан төшөк маселеси, албетте биздин төшөк маселеси болбосо, биздин мамилебиз дагы болбойт болчу. Аял менен эркек жолукпай деле коймок да, өзүнчө эле жүрө бермек да. Анан ошол жактан дагы ожидание бар да. Мындай жыныс ошо төшөк маселеси мындай бир удовольствие алып келиш керек, бир кумар алып келиш керек. Анан аны алып келбей атса, анан китептерди окуп атса, баардан фантастика кылып жазып атса, анан кинолорду көрүп атса, ютубтарды көрүп атса, аякта деген сонун нерселер жазып атат, анан күйөөсү андайды бербей атса, албетте эме болот. Анан күйөөсү бул биринчи очереден характер да, биздин эме эркектер тааныбасын, таарынбасын, эркектерибиз дагы мындай жоопкерчилиги аз болуп атат да. Мындай аялды алып алып туруп, анан ага мамасындай кылып алып алат экен да, же болбосо бакчу кишидей болуп алып алышат экен да. Мындай карай келсек, бул эркектен камкор да, эркектен коргогуч дегендей. Эркек наоборот караш керек, кичинекей кыздай кылып алыш керек да. Биздики деген ошо мамасындай кылып алат да. Ошо биздин маданиятта деле мына менин мамам деле айта берчү, бир тыңыраак аял ал, сени баккылай депчи. Ошондой балдарыбызды чоңойтуп койгонбуз, анан чын эле бакпай атат, анан үйдө аялы тыңыраак болуп иштеп, акча көбүрөөк таап калса, кээ бирөө вообще жатып алат. Зона комфортого кирип кетет да. Албетте анан мамиле бузулат, андан кийин төшөк маселе бузулат да. Мамиле бузулбаса, төшөк маселесин оңоюраак оңдоп коюшчу. Ошондой да. Эркек
менен аялдын ортосундагы кризис бар кааласаң каалабасаң болот, кайсыл бир жылдар өткөндөн кийин. А бирок азыр ажырашуу көп болуп атат деп атпаймынбы? Ошол ажырашууну жеңсе болобу? Ажырашууну алдын алыш үчүн ошо кризисти жеңсе болобу? Же болбосо бул жана ажырашып кетүү бул жеңил ойлуулукка жатып атабы? Кандай деп ойлойсуз? Бир кандайдыр бир пайызы жеңил ойлук болуп аткандыр, бирок көп пайызы менин оюмча ошо экөө мындай психологический зрелость деп коет. Психика жактан быш элек болчу, үй бүлөгө курууга быш элек тийип же болбосо алып алган да. Анткени маданиятыбызда вот ата эне алыш керек. Возраст келип калды деп алдырып алып берип койгон, же болбосо алып алган. Аял киши деле кой мен эртерээк тийишим керек, кысыр калам, күйөөгө тийбей калам деп биринчи жолуккандарына тийип алат да. Мындай тандоо деген жок да. Анткени мени башка эч ким карабай коюшу мүмкүн, тийип алат. Андан кийин көрүшөт, бул үй бүлөлүк жашоодо бир жыргатканда эле эчтеке жок экен, андан көрөп ажырашып кетелик депчи. Анан бирөөсү эми көбүнчө эркек мындай взрослыйраак деп коет го, кыргызча андай болот. Мындай бышыгыраак болуш керек да, бышыгыраак болуш керек. Өйдө төмөн болот, бирок деп мындай үй бүлө куруп туруш керек да. Бул деген үй бүлө кургуу деген сөз эле айтып атпайбы, кирпичтерди салыш керек. Бузулуп барса кайра салыш керек. Бул кичине жин болуп калганан ошо эми эркек кишилерге жоопкерчиликти үйө берем. Ошо атаандашып, абысым болуп атат да аялым мененчи. Сен мынтпай койдуң, сен менин ата-энеме барбай койдуң, же болбосо сен барбай койдуң, сен буга алып, сен көбүрөөк жеп алдың деп ушул кичинекей баладай атаандаша берет да. Анан 80% ажырашуулар бул аялдардын инициативасы да. Аялдар биринчи кетет да. Анткени аялга эркек керек. Атаандашып аткан, кичинекей болуп аткан, өзүнү бактырып аткан, бакпай аткан эркек катары көрүнбөй калат да. Албетте жыныстык каалоолору дагы өчөт. Аял барыбыз бул жыныстык каалоо деген бул инстинкт да. Бул мындай жаныбардан айбаныбыз да барыбыз элечи, жаныбарыбыз деген ошондой ойгонуш керек да. То есть аял кишигенде биз мындай кумарданып каалап туруш керек. Аял киши эркегин өзүнүн деп коелучу, бири-бирин көргөндө. Эгерде кичинекей бала эле атаандашып атса, мындай аял кишиде ошо аялдык энергия ойгонбой калат, анан жыныстык каалоо жок. Анан сиз айткандай жанагы себептери жыныстык деп атпайсызбы? Эгерде терең карай келсек, ошо мамилелер болбой калган да. Анан албетте жыныстык каалоо жок. Анан койт там приемдорду көргөзсө да, кандай эркек киши ал уже жыныстык каалоосуз болбойт да. Оргазм бул мээде да. Жыныстык кумар дагы мээде. 99% бул мээде. Мүчөбүз, органдарыбыз там бул деген максимум бир 5% ролду ойнойт да. Мээбизди аял кишиге мээсинде эркек өчүп калган болсо, эркек катары көрбөй калган болсо, сыйлабай калган болсо, анда каалоо дагы кумардан анын артынан оргазм тем более полностью жоголот да. Демек, себеби да тереңирээкке жатат экен, Тереңирээк. Ошо биз үстүртөн көрө беребиз да. Ошо кыргыз тилде билим болуп турса, биз тереңирээк көрүп калабыз да. Башка тилдер бизге үстүртөн билим бере берет да. Анан көргөзгөн нерсени көрө беребиз да. Тереңирээк көрбөйбүз да. Мисалы, айсбергдин учун эле көргөздү деп ошону көрө беребиз, канчалык тереңдигин көрбөйбүз. Коомубузда зордук зомбулук көргөн аялдар дагы анан таң калтырган эркектер дагы көбөйүп баратат. Жакында эле эркек киши мен аялымдан зордук көрүп атамын деп арыз жазып кайрылыптыр да. Анан кийин ушул зордук зомбулук көрүп аткан айымдарга кандай кеңеш бересиз жана ажырашуу үчүн негизги себеп кандай болуш керек жана кайсыл учурда ошол эки мамилени сактап калуу үчүн иштеш керек? Красный флаг деп атам да. Ошо кайсы учурлар болот? Кантип ошо мындай зордук зомбулуктан кутулуш үчүн аны эрте билип алганыбыз жакшы. Албетте бирөө үйрөтүш керек, бул билим берүү система үйрөтүш керек, же болбосо ата-энебиз үйрөтүш керек. Бирок айла жок, эч ким үйрөтпөй калды, эми бир шүмүшкө тийип алдык. Кайсы учурда сөзсүз ажыраш керек дегенди мен ар дайым айтып келтем, бул деген кол көтөрө баштаганда да. Кол көтөргөндө балким бир жолу көтөрөт, эки жолу көтөрөт, анан балким көтөрбөй калат. Бирок жаңылыктар көргөзүп атат, тажрыйба көргөзүп атат. Бир көтөргөндү чыдаса, экинчи жолу сөз көтөрөт. Экинчи көтөргөндү чыдаса, үчүнчү жолу тебет. Үчүнчү жолу тепсе, бир минимум инвалид болуп жашайт. Же болсо даже өлүп калып атат дегендейчи, ошондой болот. Ошон үчүн абьюз деп коет, бул физический абьюз, ошо физикалык жактан зордук, финансылык жактан дагы зордук. Мисалы, ошо аялдардын катасы, мисалы, жогорку окуу жайда окуп жүрөт, бирок күйөөгө тийгенден кийин окубай калышат да. Анткени күйөөлөрү суранышат, мен багам эме деп, анан
акча тапчу тажрыйбасы жок, 5-6 баланы төрөп салган, жосу 3 баланы төрөп салган, 10 жылда үйдө отурган, эч жака кете албайт. Ата энеси дагы уят деп аны кабыл албайт. Кетчү жер жок. Көчөдө 3-4 бала менен калгысы келбейт, аны өмүр бою финансы жактан зордук болуп атат, анткени эмете албайт. Анан бирок мээсин жей берет да, психологически ал. Сенин колуңан эчтеке келбейт, сен былчыйгансың, сени ким алмак эле, сенин өзүң ата энең да калбайт, балдарың менен көчөдө каласың деп өмүр бою трагедия болуп жашайт. Эме деп коет дагы. Мына жакшы мамиле зордук дагы бар да. Ошо финансовый абьюзга алып келет да ошолорчу. Жакшы мамиле зордук бул деген жок, сен иштебей эле кой, сен үйдө эле отура бер, чарчап не кыласың, сен окубай эле кой деп отургуза берет. Анан ошо тажрыйбаны жоготуп ийет да. То есть даже мамиле тажрыйбаны жоготуп ийет. Анан бүттү. Андан кийин физикалык зордукка негизи ошо финансы абьюздан кийин жосу ушундай жакшы мамиле кылган дагы бул абьюздарга кирет. Сөз физикалык зордуктар да болот да, сабайт да киши. Анткени акча тапканды билбейсиң, 10 жылдан бери отурасың, балдарың толтура, ушул тажрыйбаң ноль, туугандарың менен дагы сүйлөштүрбөй коет. Обычно биринчи подружкалар менен сүйлөшпөйт, анан достору менен, анан туугандар менен киши сүйлөшпөй калат. Туугандар дагы сүйлөшкүсү келбей калат. Анан ошондон кийин анан жана сабай баштайт да. Ал кетчи иши жок. Туугандары менен урушуп кеткен, аялы өзү эле ата энеси менен урушуп кеткен, жосу өлүп калган, всё. Өмүр бою зордук зомбулук менен жашайт. Ошону 1-2 жылда сезиш керек да, эгерде ошондой мамиле болуп атсачы. Психопат же болсо социопат деп коет. Бул больной кишилер да, аларда эмпатия жок. Бирөөгө боору оорубаган киши, же болсо сенин кыйналып атканыңа боору оорубай атса, бул опасный киши да. Андайдан качып эле кутулуш керек да. Мисалы сизди аял кишини сабап салды да. Бирок сабап салгандан кийин боору оорубайт да. Жосу байкайсың кандай мамиле кылат. Кечирим сурап эметип коюшу мүмкүн. Бирок мындай жүрөгүнөн киши кыйналбай атса, жамандык кылып алган киши бирөөгө жамандык кылышы кыйналат да, өзүңүз деле союз мучт дейт го, бирдеме болчу. Эгерде ошондой кыйналбай атса, бул социопат же психопат да. Уруп, бирок анан эртеси күнү баалуу белектер менен алдагандар да бар да. Ошого алданганда аялдар бар. Бул психологиялык жактан кандай деп? Жок, мындай сезе билиш керек да. Бул ошо бирдеме кылгандан мындай ошо союз мучт деп атап, өзү менен жаман болуп атат, ошону сезиш керек. Эгер жаман болбой аткан буга норма көрүнүп калган болсо, бул мындай киши менен бесполезно жашаганчы. Сабап коюп туруп бул норма көрсө, мисалы аялды сабаган норма деген сүйлөгөн киши болсо, бул чын эле норма дагы. Сабап коюп жүрө берет да. Мисалы көп ошо дин лидерлери же башкалар аялды уруп койгон бул норма катары көрөт да. Бул психопаттар, бул социопат, бул больной кишилер да. Просто биз аларды психбольницага алып барбайбыз да. Андайды үйрөткөн өздөрү чилине боорукер жок. Мисалы бирөөнү чапкан да, бул норма көргөн киши кандай, жакшыбы жокпу? Тиги деген бир травма алды, билбейм, жан дүйнөсүнөн да кыйналат да, мени сабап атат. Мени коргоочу киши сабап атса, бул деген бул эмне деген сөз? Анда башкалар эмне кылат деген суроо болот да. Өз аял киши үйүнөн камкор көрбөсө, багылбай атса, корголбой атса, наоборот зордук, зомбулук көрүп атса, анда бул ажырашуу керек. Жакында эле ушул дин өкүлдөрү 2-, 3-чү аял алууга уруксат бергиле деп өздөрүнүн билдирүүлөрүн жазышты. Анан сиз ушул токол темасында да көбүрөөк сүйлөшөсүз, көбүрөөк айтып бересиз. Анан бул негизи кыргыз эркектери 2-, 3-чү аял алууга мындай өздөрүнүн даремети жетеби? Жетпейт. Мындай ден соолук жактан, макул эми акчалай жактан жеткендер бар. Ден соолук жактан точно жетпейт. Негизи эле кыргыз эми бар эмес, бирок мындай статистиканы карай келсек, ошо мисалы Иран кайсы өлкөлөрдө 3-4 аял уруксат берилген, дин жактан берилгендерди карай келсек, ошо 2-чү же 3-чү аялдар аябай аз. Бир 5% эле да. Анткени көтөрө албаарын билет да, мындай динде деле ал четко жазылган да. Уруксат берем 4 аял алганга. Бирок эч кимиңер көтөрө албайсыңар деп айткан да. Эч кимиңер адилеттүү боло албайсыңар деген айткан да. Бул практически жок кандай кишилер деген сөз да. Мындай ошо адилет биздин кыргыздарда өзгөчө. Неге? Анткени биз несі болсо дагы ошо кыргыздар, казактар, балким өзбектерди билбейм, биз матриархический өлкөбүз да. Биздин үй бүлөнүн чокусунда ким турат? Аял зат турат. Мисалы сиз чоң үй бүлөсүз да. Бир апа бар болсо, ошонун айланасына үй бүлө чогулат. Апа каза болуп калдыбы? Үй бүлө кадимкидей мына ажырап кетип, башка кичинекей үй бүлөлөр пайда болот да.
То есть биз кичине матриархический өлкөбүз да. Анан адилеттүүлүк боло албайбыз, анан коркобуз. Анан физикалык жактан да тартпайбыз да. Бул убактылуу эле нерсе болот да. Ошо 2-3 аял алгандар убактылуу эле. Андан кийин баары 5 жыл өтөбү, 10 жыл өтөбү тартпайт. Балдар менен бири-бири менен урушат. Анан ошо араб өлкөлөрүндө изилдөө болгон. Ошо 2-3 аялы барлар сахарный диабет, жүрөк оорулары менен 5 эсе көбүрөөк ооруйт да. 5 эсе көбүрөөк ооруйт деген сөз, бул 5 эсе өлүм дагы көп деген сөз. Ошондой да. Бирок практикада бар. Мындай аялы менен макул эми аялы менен деп эле коелу 40-50 жаштагы мырзалар эмне үчүн кайра мындай жашаргылары келишеби эмне экенин билбейм, бирок өздөрүнүн аялынан тышкары мамиле күткөндөр дагы жок эмес. Жок, андайлар толтура, анткени бул дагы үй бүлөлүк проблема. Баалуулуктары жок катары эсептелинеби ошол мырзалар же кандай болуп калат? Жоопкерчилик жок десек дагы болот, баалуулуктары жок деп калсак болот, сүйүү десек дагы болот. Үй бүлөдө жашоо болбой аткан дагы болот. Эми себептери көп. Мындай да аял киши болобу, эркек киши болобу, үй бүлөдөн бир энергетиканы албай калганда ошондой кадамга барат да. Балким ошо сексуалдык энергияны албай калган эркек да. Анткени энергияны чыгаргысы келет да. Синдром Мадонны анан распутница деген бар. Аял киши үйдө Мадонна да, эми жакшы аял да. Аны деген классик жанагы миссионерский позада, мындай аха мөкөсү жок, ошондой оокат кылат да аял мененчи. Эркек кишидеки деле сексуальный энергия келет. Жана распутницада любовницалар аябай шундук да. Тигиндей поза менен, мындай поза менен жакшы кийинишет, жакшы таанышат, өзүнө карашат. Аял кишилердин катасы ошо өзүнөрүн карабай калган да. Анан жөн эле жата берет да. Жөн эле мындай жакшы аял болуп жата берет, жакшы аялга бөлүнгөн да. Эркекке мындай айтып кетем, жалап керек да. Ошон үчүн любовницалар болбосун десеңер, үйдөн аял болсоңор, жалап дагы болгола дейм да. Төшөктөн дагы болушунча сексуальный энергияны бергем. Любовницалар күйөөгө тие албай эле жүрүшөт. Аларга жакшы кыз болгула дейм. Анткени балким силерди сүйөт, балким силерди алгысы келет, силер менен жаткысы келет. Бирок жалапты эч ким алгысы келбейт. Анткени коркушат да. Алып алып туруп анан бир күн тартпай калсам эмне кылат? Бул деген аябай шундук экен, кой бирөөнү ээрчип кетет деп аны алышпайт да. Анан кээде алышат, кээде үй бүлөсүн таштап кетип алышат го. Анда экинчи көйгөй башталат. Экөө жолугуп жүргөндө эркек киши дагы даярданып, аял дагы киши даярданып, кээде эле жолукчу да. Сонун мындайча айткан жакшы формада жолукчу, жыргалып. Бирин жыргата берчи. Үйлөнгөндөн кийин эмне башталат? Быт башталат. Баягы любовницасы жок күндө боенуп жыттанган, шишип көп чого турат. Эркек киши деле ошол былтыйып себирип баратат. Ой, бул тиги аял делеге ойлойт, бул эмне деген эркек тиіп алгам, ажыраштырып, тиги деле ойлойт, жарышнакай балдарым, семьям бар эле, буга эмне алып алгам деп, анан алар дагы ажырашат да. Ошол көйгөй көп. Негизи мындай орусча айтканда крепкий деп коет го. Анан баалоого чоң, идеалдуу мамиле куруш үчүн эмнеге маани бериш керек? Эркек дагы, аял дагы кандай жоопкерчиликтер болуш керек? Негизи үй бүлө экөөсүнүн тең ортосунан курулуп атат да. Ошон үчүн жоопкерчилик мындай да, сен муну кылышың керек. Обязанность деп ошого эле таянып туруп аласың. Жоопкерчилик деген бар да. Ар бир мүчө, эркек болобу, аял болобу, өзүнүн жоопкерчилиги бар. Аял киши дагы ошо үйдө эле отура берип, мындай да, аял киши эгоист болуш керек. Балдар барып эмне болсун, өзүн карап жатып алыш керек да. Үйдө эле жатып оокат кыла бербей, мейли иштебесе деле койсун, бирок хоббилерге, спорт залына барсын, боенсун, жакшы кийимдер кирсин, ышылып өзүнү формадан тыштабаш керек да. Аял кишилерге кеңеш да. Ошондо анан секс жактан сексти каалабаса да каалагандай болуп туруш керек да. Мисалы аял киши сексти аябай каалап, ичине бурны болуп жана жалаптай болуп турса, эркек киши ойлойт. Бул менин аялыма секс көп керек экен. Мен азыр бербей койсом, бул бир жака кетип калат да, мындай ценность болуп туруш керек да. То есть сексуальный энергиясын аялына эле коротуп туруш керек, аялына эле коротуп туруш керек да. Эгерде жок, мага эчтеке кереги жок, мен жакшы аялмын деп жата берсе, буга эчтеке кереги жок экен. Бир айда бир жолу эметсем болду, же болбосо бир жылда бир жолу эметсем болду, андан көрө тияка бара берем дейт да. То есть аял киши өзүнүн баасын билиш керек да. Жеке өнүгүү деп коет. Аял киши жеке өнүгүү менен ар дайым өзү менен алек болуп туруш керек да. Бул деген ошо психологик жактан аял киши дагы үйүндө отура берсе да кызыксыз болуп калат. Билинбегени менен ичине умственно калып калат да. 1 жыл 2 жыл болгон аял киши сүйлөшкөн не ачам болуп калат да.
кызыксыз аял болуп калат. Менталдык жактан, физикалык жактан, бүт жактан өнүгүп туруш керек да. Өсүп туруш керек. Аны өсүп турган өзүнө жакшы аял кишиге үй бүлөсү сакталат. Плюс акылдуу да. Балдары дагы андан примери, балдарына дагы бирдеме бере алат. Ар дайым айтып кетем, аял киши акылдуу болуш керек. Ошондо коом акылдуу болот депчи. Анткени 90% билимди же болбосо эс ачууну фундаменти балдардын мындай бул деген аялдарда. Анткени бир 5-6-7 жашка чейин аял менен малек болот, эркек балачы. Керек болсо бала бакчада эле аял, бүт жерде аял да. Ошон үчүн мындай билимдүү, акылдуу, эстүү коом болобуз десе, аялдарыбыз аябай билимдүү болуш керек да. Азыркы көрүүчүлөр айтып калышы мүмкүн, эмне үчүн аялдарга эле басым жасай бересиңер, аялдардын жоопкерчилиги аябай эле көп го деген дагы жооп болушу мүмкүн да, суроо болушу мүмкүн да. Ошого жооп катары, ажиз катары сиз айтсаңыз, эмне үчүн биздин коомубуз өзгөчө кыргыз коомчулугунда аялдардын жоопкерчилиги чоң, дайыма өзүн издениш керек, өзүн караш керек, баланы тарбиялаш керек, чоңойтуш керек. Любой коомдо ошо. Кызмат кылыш керек. Любой коомдо ошо жоопкерчилик ушинтип ойлойт деп ойлогом. Жоопкерчиликти жүктөп атат депчи. То есть бирок айла жок. Матриархатистский өлкөбүз деп атпайбыз. Мисалы еврейлер эмнеге еврей кан эне жагынан куулат да. То есть атасы ким болсо да, мамасы еврей болсо, анда еврей болот. Анткени мындай да эне мындайча айтканда Кудайдан кийин эле киши да. Бизди Кудай жаратты да. А бизди ким жаратты? Эне жаратты да. Анан 5 жашка чейин мамасынын эмчегине жабышып, колуна жабышып ким жүрөт? Ким менен 90% мамиле кылат бала? Мамасы менен, апасы. Мамасы, апасы менен. Бала бакчага берсек деле аял киши, мектепке берсек деле 90% аял киши, университетке деле берсек аял киши. Анан аялыбыз дагы башкарып калат. Анан кошуп дагы бизди аялыбыз узатат деген сценарий дүйнөгөчү. Ошон үчүн жоопкерчиликтүү эмес, эми бул мындай табият болуп атат, ушундай болуп атат. Ошон үчүн мындай мисалы биздин лица, принимающие решения, ушу стратегияны да колдонуп койсо, аялдарыбыз сөзсүз билимдүү болуш керек депчи. Мындай коомду деле карасаңыз, мамасы кыйындар, энеси кыйындар, балдары сөзсүз бир бутунда турган кишилер болот да. Атасы кыйын болуп, энеси кичине мисалы билимсиз деп коелукчу. Анда ал кандай болоорун ким билет. Анан да бир статистикага таянсак, жана сиз айтып койдуңуз, бул кошок эме кылып аялдар узатат деп, эркектер көбүрөөк, эркектердин өлүмү көп. Ооба. Анан ошо эркектер өздөрүн дайыма сакташ үчүн, көбүрөөк жашаш үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Жок, бул табиятта. Анткени эркектер бул биздин организмибиз өзгөчөлүгү да, гормон, аргасы нерселер бар, риск, биз деген аварияга көп түшөбүз, согушабыз, тунумсун дегендейчи, арак ичебиз. Ал жактан анан эме да. Биринде сиз физикалык активдүүлүк. Жок, биз дагы жаратылышыбызда жаныбарыбыз да. Эркектер мисалы бала жазады да, мисалы үй бүлө курду, 3 балалы болду. Андан кийин эркек эгерде бакпай атса, акча таппай атса, анда ал үй бүлөгө ал эркек кереги жок болуп калат. Мисалы сиздин күйөөңүз бар деп коелук. 3 балаңыз бар деп коелук. Бүт башка бала төрөбөй атасыз. Ал киши сизди бакпай атат, үй бүлөнү бакпай атат. Ал сизге эмне кереги бар? Ал лишний дагы 4-чү балаңыз болуп калды да. Анан мындайча айтканда жаратылыш өчүрөт, апоптоз деп коет. Функциясын аткарбаган жашоо биякта жан, мисалы эркек. Наркы дүйнөгө даярдай баштайт да. Жаратылыш өзүңүн функцияңды аткарган жоксуң, значит сен бул жаратылыштан бүттү, ишиң бүттү, эми башка кийинки поколениеге очередь берек деп өчүрүп коет да. Аял киши ар дайым керек. Болбой калды дегенде балдарын багат, болбой калды небересин багат, болбой калды дегенде чөбөрөсүн багат, ошол аял киши караганга чейин мында коомго же болбосо болбой калды дегенде үй бүлөгө керек боло берет да. Эркек киши эгерде өзүнүн функциясын аткарбаса, ошо камкордуктучу, же болбосо коргогучту, анда ал просто кереги жок болуп калат. Эгерде оокат алып келип атсаңар, эме алып келип атсаңар, албетте анда керексиңер. Тура бирөө багыш керек. Анда андай ой биздин жан дүйнөбүздө дагы жок. Анан аял кишиде дагы жок болот да, андай ойчу. Ал ар дайым керек болот. Ошон үчүн эркек киши ар дайым кыймылдап туйбаса, бул опасный. Жана айтып кеттиңиз, ошо суроого жооп бере албай калдым. Эркектер дагы токмок жейт экен депчи. Андай көп, статистикада дагы бар. Бирок айырмасы, эми азыраак да, эмнеси болсо да, бирок бар. Ошо карыганда. Карыгандабы? Карыганда токмок жейт аялдарыначы. Бул дагы эмне деген сөз? Өмүр бою токмоктопчу жакшы мамиле кылган эмес аялына. Анан аялы күчтүү бойдон кала берет, тиги бүттү шал болду. Эчтеке колунан келбейт.
ошо аялына көз каранды болуп калат да. Анан аялым не кылса ошо кылат. Чабат, көзгө согот. Анан тиги байкуш ачка калбаш үчүн чыдайт аялым. Наоборот болот да жашоочу дейт атканда. Андай бар. Просто айырмасы эркектер заявление жазышпайт, ыйлашпайт, ар кимге эми мисалы мени сабап койсо мен барып досторума айтпайм да, мен аялым сабап койду деп туруп, ошон үчүн көбүнчө билинбей калат. Жашоодо эмнени берсең ошону аласың. Демек баардык нерсеге жакшы нерсени болуш керек. Балдары кошо сабайт. Андай дагы бар. Мисалы көп эле үйлүүлөр бар. Мисалы энесин сабап жүрө берген да, анан балдары чыдап трагедия болуп эми энесин баласын көзүнчө сабаган, вообще баланын көзүнчө урушкан болбогон иш да. Бала баары бир энесине болуша берет. Чоңойот анан мындай күчкө келгенде энесине болушуп, балдары атасын сабаган толтур, андай учурлар да толтур. Бир күнү сабашат. Демек туура үй бүлөгө түшүбүз керек. Тура мындай Зрелый мамиле. То есть мамилеге бышканда мамиле куруш керек. Үй бүлөгө бышканда үй бүлөнү куруш керек. Бышпасаңар анда бышып туруп. Бирок аял киши ар дайым бышык болот да, ошонусу бар да. Бирок эгерде мындай даана эркекти жолуксачы, даана эркекти жолукса ал бышырып алат. Мындай эришип алат да, койдуна багып алат дегендейчи. А эгерде үйлөнөт бышпай экөө тең, анан эркек киши жоопкерчиликти албаса, аял киши жоопкерчиликти алып алат да. Лидери мындайча айтканда эркектин функциясын аял алып алат да. Албетте анан аял киши эркектин алдына жаткысы келет да. Аял киши эркек болуп алгандан кийин кимдин алдына жатат? Эркек киши аял көрүнүп калат, анан аялдын алдына жатып бербейт. Аял кишичи. Ошон үчүн анан жана кызыгып, күйөөсүнө кызыгып, анан жоголот, анан жана измена аял жактан дагы, анан ажырашуу, ошо башка балалардын баары башталат да. Ушул нерселер болбош үчүн эмне кеңеш бересиз жалпы көрүүчүлөргө? Туура мамиле, туура үй бүлө негизи эле. Жок, мындай да, туура эмес деген сөздү жаман көрөм, билим да, бул биринчи очередь эс ачуу деп коем, эс ачуу лекцияларым бар, же болбосо жеке өнүгүү деп коем да. Эгерде көйгөй болуп атса, жашоодо бирок эмнени билбей атсаң, эмне кыларды билбей атса, баарыбызда да сыноолор болот, анда жеке өнүгүү менен алек болуш керек да. Жеке өнүгүү бул мисалы кесипкөй болуу, акча табуу, физикалык жактан өзүңдү өнүктүрүү. Ошондо анан мындай бийик кишилер менен мамиле куруу да. Мамиле куруу деген достошуу, чай ичүүчү дегендечи, мындай Уран Баффет миллиардердин бир жакшы сөзү бар. 3 спортсмен менен жүрсөң сен 4-чү болосуң, 3 алкаш менен жүрсөң сен 4-чү болосуң, 3 миллиардер менен жүрсөң сен 4-чү болосуң дегенчи. 3 жакшы киши менен жүрсөң сен 4-чү болосуң да. Эгерде 3 жаман киши менен көрсөң, бир күнү сен деле жаман болосуң. Ошо айланаңдагы 2-3 киши, близкий киши ким болсо, биз ошолбуз да. Ошон үчүн жеке өнүгүү болот да, жеке өнүгүү. То есть эмнеси болсо дагы баарын унутуп, чийип салып туруп, жеке өнүгүү. Бул билим, акыл, кесипкө, акча да эми. Бай кишилер жөн кишилер эмес, алар аябай акылдуу кишилер. Жакшы спортсмендер жөн кишилер эмес, алар аябай акылдуу кишилер да. То есть анан өзүңүздүн ден соолугуңузду да унутпаш керек да. Жагабы, жакпайбы айымдарды баары бир нешне мындай кебетесине, келбесине карап мамиле кылат да. Анан ошо жеке өнүккөн жо ички дүйнө бай киши да мындай внешне дагы сулуу көрүнөт да. Мындай энергичный болот да. Анан мындай жылдыздуу деп коет го. Ошондой болуш керек. То есть мындай көңүл тиге жакпай атам, мындай болбой атат дегенди унутуш керек да. Жашоо болбой атса анда өзүң менен алек болуп калыш керек. Урматтуу көрүүчү, бүгүн Нурбек агай менен болгон маектин жыйынтыгына келип калдык. Бир гана жыйынтык чыгардым. Бул ар бир адам өзү менен алек болуш керек. Өзү менен мындай да, дагы бир кошумчалап коеюнчу. Өзүнү сүйүш керек. Эң негизги сүйүү бул өзүңө сүйүү. Эң негизги сыйлоо бул өзүңдү сыйлоо. Ушул өз жолубуздан тайбайлы. Анан кийинки эфирлерден жолукканча саламатта калыңыздар.